Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, 28 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгүн мен Айжамал Амирова таныштырам. Кыштык айылында катуу шамалдан 3 турак үй жабыркады. Кече 27 апрель күнү Баткен районуна караштуу Кыштык айылында 4 турак үй, 2 сарай, 1 гараждын шиферин шамал учуруп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынын басма сөз катчысынын айтымында, кече Баткен облусунун аймагында түштөн кийин катуу шамал болгон. Баткен шаарында жана бир катар айылдарда электр энергиясын берүүдө үзгүлтүккө учураган. Кызыл Кыя шаарына таза суу берүү жакшырат. Кызыл Кыя шаарында таза суу маселесин чечүү үчүн Кулуштан айылынын узундугу 2 чакырымдан ашуун жаңы суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу шаар мэри Асылбек Маткалыков билдирди. Былтыркы жылы 22-жылдын аягында 7,5 миллион сом акча каралган. Бул биздин шаардын элине суу менен камсыздоо максатында биздин водоканал жеңүүчү болуп аныкталган, тендер өткөрүлгөн. Бүгүн мынакей 1 километр 800 метр турбаны тартып, бүгүнкү күндө 250 метрлиги калды. Азыркы күндө шаарга саатын 250 куб суу барып аткан болсо, ушул турбанын кошкондон кийин кошумча 150-400ге жакын куб суу барып калат саатта. Ошондо дагы биздин шаардын элинин суу көйгөйлүү маселелери чечилет деген чоң үмүт менен бүгүнкү күндө иштер болуп атат. Белгилей кетсек, Кызыл Кыяда 52 миңге чукул адам жашайт. Казакстанда жай айларында калк үчүн электр энергиясынын баасы жогорулайт. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук экономика министри Алибек Кубантыров билдирди. Анын айтымында тарифтерди болжол менен июнь-июль айларында энергия өндүрүүчү уюмдардын эсебинен жогорулатуу пландалууда. Ошол эле маалда министр тарифтер канча пайызга көтөрүлөөрүн тактап айткан жок. Тарифтер аймактарга жараша болот. Министр тарифтерди эскилиги жеткен түйүндөрдү модернизациялап, бул тармакта иштеген жумушчулардын айлыктарын көтөрүү үчүн жогорулатуу пландап жатканын айтты. Казак өкмөтү айдын башында күйүүчү майга болгон бааны да көтөрүү ниетин билдирген. Энергетика министрлиги алгач бензин баасын 11%, дизелдикин 20%га жогорулатуу чечимин кабыл алган. Мекеме бул чечимин күйүүчү майлоочу майдын тартыштыгын алдын алуу чарасы менен түшүндүргөн. Андан соң энергетика министрлиги Алматыда жана бир нече башка аймактарда автогаздын баасын көтөрүү планы жөнүндө билдирген. Тажикстандыктар интернеттин сапатына нааразы. Өткөн аптада Тажик парламенттин төмөнкү палатасында интернеттин сапаты талкууланган. Байланыш кызматынын башчысынын орун басары Илхом Атоев атайын штаб түзүлгөнүн, өлкөдө интернеттин ылдамдыгы 100 гигабайт секундасына жогорулаганын билдирген. Былтыр декабрда өлкөнүн президенти Имамали Рахман парламентке жолдогон кайрылуусунда интернеттин абалын сынга алган. Рахман өкмөттүн алдындагы байланыш кызматына мобилдик операторлор жана интернет провайдерлер менен чогуу интернеттин сапатын жакшыртууга, баасын төмөндөтүүгө багытталган чараларды кабыл алууну тапшырган. Адистердин айтымында Рахмондун тапшырмасы 4 ай мурун берилгенине карабай интернеттин абалы жакшырган жок. Парламентчилер интернеттин ылдамдыгы аймактарда эмес, Борбор кала Душанбеде да төмөн бойдон калып жатканына нааразы болушкан. Алар айрым учурда чет өлкөлөрдө жашаган туугандары менен мессенджер аркылуу байланышууга да мүмкүн болбой жатканын айтышкан. Тажик Телеком компаниясы Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы байланыш кызматына таандык. 2018 жылдан бери интернетти Тажикстанга жеткирген жалгыз компания болуп эсептелет. Расмий маалыматка караганда, бул өлкөдө интернет колдонуучулардын саны 4,2 миллион кишини түзөт. 28 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.